Кыргызстандан кош келиптирсиздер. Сиздерди көптөгөн угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Биз Анталияда болгонубуз үчүн ар бир кыргыз аялды көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ар дайым ушундай эс алууңуздар көп болсун. Кыргыз аялдары өссүн, өнсүн. Ар бир келгенде бизге жолугуп, ушундай жакшы күндөрдү биргеликте өткөрүп туралы. Кош келиптирсиздер. Бизден болсо ушу Анталияда аялдар комитетинин атынан ушундай кичинекей белегибизди кабыл этип коюңуздар. Саламатсыздарбы? Мен Шарапова Роза, ушул өмүр жазы тобунун жетекчисимин. Биз сиздерге жолукканыбыз биз ушунчалык сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз. Биздин кыргыз элибиз кайсы жерде болсо кыздарыбыз ар кандай адамдарга жардам берип, апаларга жардам берип жүргөнүн угуп жүргөнбүз. Бирок биз бүгүн ушул кыздарыбызга туш болуп отурабыз. Сиздерге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Көп адамдарга жардам берип жүрөңүздөр. Кыргыз элибиз өсө берсин, өнүгө берсин. Биздин өмүр жазы тобу көптөн бери чыгып келатабыз. Көп жерлерге өзүбүздүн концерттерибизди койдук, өзүбүздүн жылыга Ысык көлгө барып, жанагындай ырларыбызды ырдап, аймак ишкобозторуна катышып келатабыз. Өзүнчө дагы концерт берип, бул эле ыр эле эмес бизде. Мындай интермедияларыбыз бар, арасында бийлерибиз бар, ырларыбыз бар. Көптөн бери ушул топто келатабыз. Кыздарыбыз бардыгы машыгып, бардыгы ырга үйрөнүп, бардык нерсеге даяр болгон кыздар. Ушу жакшы неме болуп келатабыз. Ырдап, эл алдына чыгып, бизге окшогон апаларга дем күч берип, үйдө эле балдар менен отура бербегиле. Бизге окшоп ар кайсы жактарга баргыла, ырдагыла, өзүңөрдү карагыла, эс алгыла деп көп апаларга дагы айтып келатабыз. Биз бул жерге келгенибизге абдан кубанычтабыз. Шарапат, сага чоң рахмат, мына группага мактоо баракчаларын берип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Дайыма ушундай бизге окшогон апаларды көтөрүп, кыздар болобу, апалар болобу, кыргыз апаларын, кыздарын көтөрүп, ошолорго жардам берип жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Кара шоро, коз жайлуу, ала салтын арашан. Кел кургулар бул жайлоого, эс алууну кааласаң. Кел кургулар бул жайлоого, эс алууну кааласаң. Кара шоро, жашыл жайлоо, шибер чөптү жамылган. Чабандар бар, кой төлдөтүп, Ленин орден тагылган. Чабандар бар, кой төлдөтүп, Ленин орден тагылган. Анталияга куш келипсиздер, Роза эже. Рахмат, алтыным, рахмат. Топ тууралуу айтып өтсөңүз. Топ тууралуу айтсак, бул 17-жылы топ түзүлгөн, анда Ак Босо ыргактары деп жүрчүбүз чынында да. Анан кийин уже Ак Босо ыргактары болуп жүрүп, биз ар кайсы жактарга бардык. Турцияга бардык, Казакстанга бардык, андан башка Кыргызстандагы жерлерге барып, дайыма жанагындай апалар немеси менен, группасы менен таймашкан күндөрүбүз болду. Конкурстарга катышып жүрдүк, фестивалдарга катышып жүрдүк. Жакшы жетишкендиктерге жетишип аттык. Андан кийин биздин Ак Босо ыргактарында группабызда адамдар көп болуп кетти. Ал жактагылар эми жашырактар болуп калды. Анан биз өзүбүзчө чыгып кетели деп, өзүбүзчө өмүр жазы деген топ түздүк. Өмүр деген бул өтө берет экен, жазы деген жас болгондо дайыма жаңылануу болот экен. Эми биз уже 70ке чыгайын деп калсак дагы алдыбыз 70ке чыгып калдык. Ошондой болсо дагы өмүрүбүздө дайыма жаңылануу болуп турсун деген жаңы өмүр жазы деген топ менен чыгып келатабыз. Бул жакка келип алып силерди көрүп ушундай сүйүндүк. Багы бул жерге келгенде бөтөн баладай болуп эле, өзүбүзчө кимге кандай сүйлөгөндү билбейбиз, ушинтип кыйналып атканбыз. Анан кийин бул Гүлнур кызыбызга жолугуп, андан бетер сүйүнүп бул жерге концертибизди койдук. Анан эми көп неме кылбайт экен, түшүнө албай калдык көп жерин. Анан силерге мондай немелер барып, кабарлар барып, ушул жерге келип атасыңар, силерди көрүп, андан бетер ата энебизди көргөндө сүйүнүп атабыз. Мен өзүм Токтогул районунан болом. Бишкекте уже жашаганыбызга 30 жыл болуп калды.
Кыздарыбыздын баары эле Бишкекте жашайт. Анан ушу балдарыбызды, неберелерибизди балдарыбызга таштап коюп, кайсы жакта эмне болуп атсак, дайыма даярбыз деп гана кетип атабыз. Кудай ошого жеткирсин. Силерге да чоң рахмат. Силерге. Рахмат. Рахмат. Мен Жумагазиева Айдилде 9 Торол районунун Казарман айылында турам. Өзүм 9 Торолукмун. Бала чакам бар, Кудайга шүгүр. Ошол биздин оба мезгилибизде ошол эс алуу деген убакыт келип калды. Ошого жараша эс алып атабыз эми. Ошо Анталия аябай жакты бизге. Сиздерге да чоң рахмат. Мен бул өмүр жазуу группасына келгениме 6 жыл болду. Ошо 6 жылдан бери ушул жакта иштеймин. Турцияга чейин келип кеттик. Афион деген шаарга келип кеткенбиз. 17-жылы. Андан кийин Казакстанга бардык. Астанага. Ошол жактан дагы жакшы ийгиликтер менен келдик. Кудайга шүгүр. Ошо ийгиликтер менен жүрөбүз. Бардык жерлерди кыдырып, ошо жер көрүп, эл көрүп калдык. Ошо сиздерге да чоң рахмат. Бизди ошо баалап, барктап апаларды ушундай чет мамлекетте ошо бөлөк жерде жүрсөңөр дагы ошо бизди сыймыктантып койгонуңуздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мен Бейшенбаева Алмагүл, Нарын областынын Кочкор районунан болом. 77-жылдан бери Бишкекте жашаймын. Үй бүлө бала бакырамдын баары бар. Ушул топко 16-жылдан бери, 7-жылдан бери Шайыр апаларды ырдап келатам. Баягы жаш кезимде көкүрөктө ыр болгондон кийин, баягы бала бакыра болгон убакта, кичирээк убагында алар менен алектенип жүрдүк. Эми бала бакыра, небере чөбөрө болгондон кийин баары уруксат беришти. 16-жылдан бери ушул топко өзүмдүн жолдошум алып келип кошту ырда деп. Ошондон бери ырдап, бийлеп келатабыз. Эжелер айткандай, фестивалдардын баарын атабыз. Биздин өзүбүздүн Бишкектин Первомайский районунан чыкканбыз. Анын биздин акимдерибиз аябай жакшы карашты. 2 формабызды акимчиликтер тиктирип берип атышат. Аларга да ыраазычылык билдиребиз. Эми ошонун ичинен биз жалаң эле Астанага эмеге барбастан Ош шаарынын сары челегине да барып ырдап келдик. Анан дайыма жыл сайын аймак ишкооздордо Кайрат Салмакеевдин дайыма проектиси болот, жыл сайын ошого барып катышабыз, гран-прилерди алабыз ошолордон. Эми жаңы эле бизде эле азыр ошол жерде фестивалдын 3-чү фестиваль болуп өтүп аймак ишкооздорунун. Ошого барып катышып, жакшы ийгилик менен келдик. Анан концертибизди берип, анан бияка бир апалар эс алып келели деп жол тартканбыз. Анан бияка келсек, Шарапат өңдүү кыздарыбыз биз аябай кубанып атабыз. Ошону биринчи кылыпчу, мурун мындайды билбептирбиз. Силерге да чыгармачылык ийгиликтерди карайбыз. Өркүнүңөр өсө берсин. Рахмат. Мен Салиева Алтынгүл, Ысык көл областынын Тоң районундагы Баканбаев айылында төрөлгөм. Бул Бишкек шаарына келгениме бир 15 жылдай болуп калды. Сатуучу болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин тар чөйрөлөрдө ырдап жүрчүмүн. Баягы сатуучу болгондон кийин баардык нерсенин баары унутулуп, баягы жашоонун нугу менен кете берет экен. Андан кийин кийинчерээк жолдошум өзү иштеп баштады. Мен болсо үйдө отуруп калдым. Үйдө отуруп калып ушундай бир Шайыр апаларга жолугуп бир ырдасам эле деген ой болуп жүрдү. Анан кийин болсо ошо былтыр ушу май айында Сезгүл деген подружкам, дос кызым аркылуу келип калдым. Андан кийин бул эжелер менен ырдап, чогуу абдан жакшы көп ийгиликтерге жеттик. Эжелер айткандай көп жерлерге бардык. Үй бүлөмдө болсо жолдошум аябай колдоп турат. Бара бер, каалаган жагыңа бар, ырда деп аябай колдошот. Кыздарым, балдарым аябай колдоп турушат. Баягы акча каражатын таап, аракет кылып, жүгүрүп, эми баягы балдардын баары чоңойду, эми өзүң үчүн жаша дегендей кылып мамиле кылышат. Аларга да рахмат. 62 жаштамын. Ушу силерге дагы чоң рахмат. Мен Мамбетжан Кумаркан, Токтогул районунан болом.
Бул жака Бишкекке жашаганыбызга бир 15 жылдан ашып калды. Балдар кыздарды чоңойтуп, баарын тууруна кондуруп дегендей, анан эми ошо Шайыр апа тоонуна кошулганына бир 4 жылдай болуп калды. Ушулар менен бир туугандай болуп чогуу жүрөбүз. Анан эми ырды тандай турган болсок, чогуу ортодон чогулуп кеңешип тандайбыз. Ошол ырды маанисине, анын обонуна карата тандайбыз. Ошол ырларды көбүнчө эгер бирөөбүзгө жакпай калса, ошо көпчүлүк чечет да, кандай болсо да көпчүлүк чечип ошо боюнча тандайбыз. Анан биз көбүнчө эки жака барганда өзүбүздүн каражатыбыз менен, көпчүлүктө өзүбүздүн каражатыбыз менен да чыгабыз. Анан кийин айыл өкмөттөн жардам берген учурлар болот. Балдарыбыз жардам берет. Ушинтип ырдап өзүбүздү көтөрүп келатабыз. Биздин топ аябай ынтымактуу, жакшы топ десек болот. Көп ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. Буякта кыздар азыр айтып кетишти. Сиздерге чоң ийгилик, иштериңер ийгиликтүү болсун. Ушунча бизди тартабыз деп, ишиңерди, убактыңарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге дагы хуш келипсиз. Geçen yolu yazar caylar kışlar gitti, kırgırlarda apakay karlar gitti. Bir geçmegi kaldırışıp birge gülgün. Kurbular, bildilerdi bizim yaşlık kayda gitti. Bildilerdi bizim yaşlık kayda gitti. Ayrışın suday konu katırıkta, hazırda alışkan yarıkta. Hazır iltip kömür uyup baracakta. Kurbular, başkalan canı ana sarmışlar. Başkalan canı ana sarmışlar. Esimdedir bulbuldardım jakşüngörü, örüktörдүн төгүлгөн ак гүлдөрү. Көзгезекте ойноп күлүп чыргап жүрдүк. Kurbular, айкылачы кайра кетти көрдүңөрбү? Айкылачы кайра кетти көрдүңөрбү?
арасында жүргөндө бири-бирибизди көрүп ушундай сүйүнүп атабыз. Келгенде болсо булардын тилин түшүнбөй жана айткандай Гүлнурга чуркап барып өзүбүз мусапырдай болуп калып атканбыз. Анан силерди келгенде ушунчалык сүйүнүп атабыз. Ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, бала чакаңар аман болсун, үй бүлөңөрдө дайыма жакшылыктар болсун. Дайыма өзүңөр ойлогон ой максаттарыңарга жетип, жаркылдап жайнап ушундай бизге окшогон апаларды кимиси болсо дагы өзүңөр айткандай тартып, эл журттарга бергиле. Атак даңкыңар далайга кетип, ушундай биздин Кыргыздын кыздары деген атак даңкыңар далайга кете берсин. Биз сүйүнүп силерди көрүп жүрө берели. Кудай буйрса дагы жолугуп каларбыз, Кудай буйрса. Айта барабыз. Кыргызстанга бизден салам. Жакшы саламдар.